12 bölüm. Asmandan uluğu jışan, gün jamıngan ayal göründü. Anın butunun astında ay, başında 12 yıldızlı tacı var eken. Al goş boyluu bolgonduktan töröt azabынан kıynalıp kıykırıp jatты. Asmandan dagı bir jışan, 7 başı, 10 müyüzü, 7 tacısı var çoң kızıl acıdar göründü. Al özünün kuyruğu menen asmandağı yıldızlardın 3'tön 1 bölügün jerge şıpırıp düştü. Acıdar naristeni törölör menen jep salуу üçün törör maалы gelip kalgan ayaldın aldına gelip turdu. Ayal bardık elderdi temir tayak menen kaytara turgan erkek bala törödü. Bala Kudaydın jana anın taktısının janına götürülüp ketти. Ayal bolso çölgö Kuday dayardap koygon jerge kaçıp ketти. Antkeni al jerde al 1260 gün bagılışı keregile. Anan asmanda soğuş çıktı. Mihail jana anın perişteleri acıdarga karşı soğuşuştu. Acıdar jana anın jinperleri tilerge karşı soğuşuştu. Birok jеңилип kalıştı. Alarga andan arı asmanda orun jok ele. Oşantip çoң acıdar бүткүл alamdı azgırgan şaytan jana iblis dep atalgan bayırkı jılan jerge kulatıldı. Anı menen koşo jinperleri da kulatıldı. Ana men asmandan mınday dep süйлөгөн katуу ündü uктум. Биздин Кудайыбыздын куткаруу иши иш жүзүн açtı. Анын күчү көрүндү, анын падышачылыгы орноду. Анын машаягы бийликти колуна алды. Анткени биздин бир туугандарыбызды Кудайдын алдында күндүр түндүр жамандаган ушакчы жерге кулатылды. Алар аны козунун каны менен, өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. Ошондуктан асман жана анда жашагандар кубаңгыла, бирок жер үстүндө жана деңизде жашагандарга кайгы, анткени шайтан өз убагынын аз калганын билип, силерге катуу каар менен түштү. Ажыдар өзүнүн жерге кулатылганын көргөндө, эркек бала төрөгөн аялдын артынан сая түштү. Ошондо чөлдөгү ордуна качып кетиш үчүн аялга чоң бүркүттүн 2 канаты берилди. Ага жылаандан алыс жерде бир мезгилдер жана жарым мезгил кам көрүлдү. Аялды агызып кетиш үчүн анын артынан жылаан өзүнүн оозунан чоң суу кое берди. Бирок аялга жер жардам берди. Ал өзүнүн оозун ачып, ажыдар кое берген сууну жутуп алды. Ошондо ажыдар аялга аябай ачууланып, аялдын башка балдары менен Кудайдын осуяттарын аткарган Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүнө балдары менен согушууга жөнөдү.